аралыктан окутууну улантабыз. 10-класс алгебра жана анализдин башталышы. Жөнөкөй тригонометралык теңдемелерди чыгаруу 2-сабак. Математика мугалими Дамиреже. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй тригонометралык теңдемелерди чыгарууну улантабыз. Тригонометралык теңдемелердин тамырларын табуу формуласын колдонууну үйрөнөбүз. Тригонометралык теңдемелерди чыгаруунун формулалары кайрадан бир жолу айталап коелу. Карайлы. Теңдеме косинус t барабар a. Тамырларынын формуласы төмөнкү шартта гана туура бул формуланы. Эгерде a минус 1ден чоң же барабар, a плюс 1ден кичине же барабар болсо, анда косинус t барабар a теңдемеси 2 тамырга ээ болот. Плюс t барабар плюс минус a косинус a плюс 2 пи n бүтүн сандардын көптүгүнө жатат. Экинчи синус t барабар a теңдемеси t барабар минус 1дин n даражасы арк синус a плюс пи n бүтүн сандарга берет. Бул жерде да шарт аткарылат. a 1ден минус 1ден чоң же барабар, плюс 1ден кичине же барабар болуш керек. Синус t барабар a теңдемесин чыгарып атканда биз бул формуланы колдонсок болот. Же ар биринин өзүнчө мына минус 1дин n даражасы деп эле арк синус a плюс пи n, анан пи минус арк синус a плюс 2 пи n деген n бүтүн сандарга тийиштүү. Тангенс t барабар a теңдемеси бир эле тамыр бар. X барабар арк тангенс a плюс пи n болот. Котангенстики x барабар арк котангенс a плюс пи n. Мезгил кошулат, n бүтүн сандарга тийиштүү. Бүгүн эми ушуларды колдонуп теңдемелер чыгарып көрөлү. 139дун a'сы. Тамыр астында 2 синус x плюс 1 барабар 0. Кадимки эле теңдеме чыгаргандай чыгарабыз. Минус 1ди оң жакка, 1ди оң жакка алып өтөбүз, минус 1 болот. Синус x'ти табыш үчүн минус 1ди бөлөм квадраттык тамырда 2ге. Эми формуланы колдоном. Кандай формуланы колдонобуз? Мынакей. X барабар минус 1дин n даражасы арк синус минус 1 бөлүнгөн квадраттык тамырда 2 плюс пи n. Муну силер таблицадан эле таба аласыңар, окуу китебиңерде бар. Же болбосо жатпай билсеңер, андан бетер жакшы. Демек, качан арк синус минус тамыр астында 2ден 1ге барабар болот экен? Минус 4дөн пиде. Мына теңдеменин жообу чыгып калды. Жообун төмөндөгүдөй кылып жазып койсо болот. Эмне үчүн могул жердеги минус 1ди, минус 1дин биринчи даражасы деп алып туруп, анан кийин минус 1 менен n плюс 1 деп жазып койдук. Кичине жөнөкөйлөтүп өзгөртүп алдык да, ыңгайлуу болсун деп минустун биринчи даражасын бул жака кошуп жиберсөк, минус 1дин n плюс биринчи даражасы болуп калды. Жообу x барабар минус 1 n плюс биринчи даражада көбөйтүлгөн 4дөн пи плюс пи n z'ке тийиштүү. Демек, кадимки эле жөнөкөй формулага салып койсок, түшүнсөңөр, ачым эле чыгарасыңар. 140 мисалды карайлы. Тангенс x барабар 1ге. Бул эми формуланы колдонсок, x барабар арк тангенс 1 плюс пи n десек, арк тангенс качан 1ге барабар? Эстейбиз. Билбесеңер окуу китебин ачып 6-бетте таблица бар. X барабар 4дөн пиде 45 градуста 1ге барабар да, пи n z'ке тийиштүү. Демек, жообу төмөнкүгө барабар. X барабар 4дөн пи плюс пи n жалгыз тамыр бар экен. Дагы мисалдарды карап көрөлү. Тангенс x плюс тамыр астында 3 барабар 0. Демек, тамыр астында 3тү оң жакка алып чыгып алабыз. Минус белги менен өтөт. X барабар арк тангенс
деген формуланы колдонсок, x барабар минус 3-төн пи плюс pn nz'ге тиешелүү. Жообу x барабар минус 3-төн пи плюс pn nz'ге тиешелүү. Тамыр астында 3 котангенс минус 1 барабар 0 деген теңдемени чыгарып көрөлү. 1ди оң жакка алып өтсөк плюс белгиден өтөт. Котангенс x'ти таап алабыз. 1 бөлүнгөн тамыр астында 3 болот. Эми ушул жерден котангенсти тангенс менен алмаштырып алсак болот. Негизги тригонометриялык теңдештиктер деген бар эле го мына. Котангенс менен тангенстин көбөйтүүсү 1ге барабар. Демек котангенсти 1 бөлүнгөн тангенс x менен алмаштырып алам. Чыгарганга ыңгайлуу болсун үчүн. Мынакей. Тангенс тамыр астында экөө кайчылаш пропорцияда кайчылаш көбөйтүлүп кетти. Тангенс x барабар тамыр астында 3 болуп калды. Качан тамыр астында 3 барабар? X барабар 3-төн пи плюс pn nz болгондо. Бул жакта жазсак болмок. X барабар арктангенс тамыр астында 3 депчи ошо бир сапты өзүңөр жазып койсоңор болот. Биякта кыскача эле жазылып калды. Жообу x барабар 3-төн пи pn nz'ге тиешелүү. Так, эми 142-нчи көнүгүүнү карайлы. Мында синус x-тын аргументи 2x кичине татаалыраак болуп атат 142-нчи көнүгүүдө. Аны кандай кылабыз дейт? Азыр x-тин ордуна эле 2x'ти коебуз. Мурун бул жакта x турган x эле коюп атпадык. Азыр 2x'ти коебуз. Формуланын өзүн эле жазабыз. Анын ордуна 2ден тамыр астында 2ни коебуз. Эми таап алабыз муну арксинус качан 2ден тамыр астында 2ге барабар? Туура 4-төн пиде. Эми бул теңдеменин эки жагын тең бир эле санга бөлүп жиберсек болот. 2 деген санга бөлүп жиберсек, анда x коэффициенти 1 болуп калат. Мына көрдүңөрбү? Ал эми бул жерди 2ге бөлсөк, бөлчөктү бүтүн санга бөлсөк, анын өз ара тескерисине көбөйтүп жиберсек, 4-төн пи 2ден 1ге көбөйтүлүп калат да 8ден пи болот. Бул жерди 2ге бөлүп жибердик, өзү эле болот. Бул жерде бөлчөк болчу, бул жерде бүтүн сан, ошон үчүн пи бөлүнгөн 2 өзү эле калат. Пи бөлүнгөн 2 n z'ге тиешелүү. Көрдүңөр, мында кичине теңдеме татаалдашып баратат да. Жообу x барабар минус 1-н n даражасы 8ден пи плюс 2ден пи n z'ге тиешелүү. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Мына косинустун аргументи бөлчөк x бөлүнгөн 3 бөлчөк сан болуп калды. Анда кандай кылабыз дейт. Бул жакты жазгандай эле жазып алабыз. 3-төн x барабар плюс минус арк косинус минус 2ден 1 плюс 2 пи n nz'ге тиешелүү деп. Андан кийин табабыз качан 2ден минус 2ден 1ге барабар плюс минус 3-төн 2 пиде плюс 2 пи. Эми теңдеменин эки жагын тең 3кө көбөйтүп жиберебиз. X-тин коэффициенти 1 болуп калыш керек, ошон үчүн 3кө көбөйтүп жиберип атабыз. Анда x барабар 3 менен 3 кыскарат, бул жерден көбөйтүп жиберсек 3 менен 3 кыскарат, бияга 6 пи n болуп калат. Ошондо x барабар плюс минус 2 пи плюс мезгили 6 пи n болуп калды, n z'ге тиешелүү. Жообу x барабар плюс минус 2 пи плюс 6 пи n. Балдар, биз бүгүн тригонометриялык теңдемелерди формуланы колдонуп тамырларын таптык. Видео сабакты көрүп, мисалдарды жазып алгыла дептериңерге. Өз алдынча номер 139-тун калганын, 141-ди жана 142-нчи көнүгүүлөрдү өз алдынча чыгаргыла. Кийинки сабакта жолуккуча саламатта болгула.